Ayalıma bir nomerden SMS geldi. Taң қалышты. Елестетіңіз, сіздің аялыңызға, жұбайыңызға жаным қачан жолығамыз, сені сағындым деген SMS келіш. Сіз ал телефонды сындырып талқалап таштабастан аялыңызда қошып талқалап таштайсыз. Бұл ақиқат нәрсе. Еркекте қызғаныш деген нәрсе бар. Ова, аялынан қызғанбаған еркек бейішке кірбейді деген хадис тағы бар. Тура. Бирок қызғануындағы шегі бар. Көпчүлүк үй бүлөлөрдүн ажырашуусу ошол дал қызғанууга келип такалат. Ашыкча қызғануунун артынан көпчүлүк үй бүлөлөр талкаланып бозулуп атат. Үйлөнгөнүмө 3-4 жыл болду. Анан аяштар менен бир кафеде олтура турган болуп калдык. Бир дос балабыз үйлөнгөн. Ошонун тоюна бардык тагын. Аялым тойго чыккандан кийин аябай бийледи. Аяштар менен аял адамдар менен бийледи дегеним. А мен негедир бийлегенди жактырган жокмун. Чай ичип, столдо олтурдум. Аялым жанымда олтурган. Bir учурда аялым келди дагы, жүр бийлейбиз дейт. Жок дедим. Көңүлүм жок. Макул деди, телефон коюп кетти. Bir учурда не болуп кетип, көзүм телефонго түшүп калды. Тырың деген SMS келди. Аялыма SMS келди. Таң калып карадым. Карасам, жаным, сени сагынып кеттим. Качан жолугабыз? Тоюңар бүттүбү? Сен үй бүлөңө айттыңбы? Качан үй бүлөмдү жөнөтөйүн? Аябай таң калдым мен. Элестетиңиз, менин турмушка чыккан аялыма кайсыл бир эркек мынтип жазып аткандыгы мага таң калыштуу болду. Мунун үй бүлөсү туруп неге жазып атат? Аябай ачуум келди, бирок өзүмдү кармаганга аракет кылдым. Сабыр кылдым, чыдадым. Бирок жаман ойлор мени арбап алды. Шайтан ушунчалык козгоду. Эй, эркек, намысың барбы? Сенин аялга бирөө SMS жазып атса, сен кантип чыдап олтурасың? Кантип окуп олтурасың деп шайтан ушунчалык мени азгырды, бирок сабыр кылдым. Bir учурда чыдай алган жокмун. Ошончо элдин көзүнчө аялымды талкалап, уруп, тепкилеп таштагым келди. Бирок өзүмдү дагы да кармап турам. Бир эле нерсе болсо кеттим деп ушунчалык тургам. Bir учурда бир кыз келди дагы, жанагы телефонду алды. Эй, коп кой, ал мен аялымдыкы, жубайымдыкы. Десем, жок байке, ал меники деди. Эй, азыр аялым коюп кетпеди, меники аялымдыкы деп телефонду талаша кеттим. Жок байке, тигине тураткы сиздики, сизин аялыңыздыкы деп. Жанагы кыз телефонду алып кетти. Жүрөгүм шуу деп чыкты. Анткени бая мен кандай абалда тургам? Карасам чын эле жубайым менен жанагы кыздын телефону окшош экен. Болгону жубайым бир аз ары койгондугунан мен маани бербей калдым. Чын эле көрсөм, жубайым телефону башка, ары жакта турат. Кийин жубайым келди дагы, жүр бийлебейлиби деп айтып калды. Мен бирок аябай ачууда тургам. Жанагы кыз телефон алып кеткенден кийин таптакыр өзгөрө түштүм. Ушунчалык өзүмдү күнөөлүү сездим, билесизби эмнеге? Жаман ойлогондугум үчүн. Сабыр кылбаганымда балким эмне болуп кетет эле. Анан аялым менен бийге чыктым дагы, бийлеп жатып аялымдан кечирим сурадым. Аялым чындыгында түшүнгөн жок эмнеге кечирим сурагандыгын. Бирок мен аны түшүнүп жаттым. Айта турган маселе, бүгүнкү күндө кээ бир эркектер бар. Аялы апасы менен сүйлөшүп жатса дагы,
Чындыгында жаман ой кетет. Ооба көбүрөөк сүйлөшүп калса, аялың телефонду сүйлөп, кенен жылмайып кубанычка батып атса, жаман ой келет. Ким болду экен дейсиң. Бирок кээ бирөөлөр сен эмнеге телефон көп карайсың, эмнеге сен телефондо көп сүйлөшөсүң деген сөздөр менен аялын жеп, ошонун артынан ызы-чуу кылгандар дагы толтура. Бирок кээ бирки үй бүлөлөр бар, семьясы менен биригип алып, TikTok тартабы, башка тартабы, андайлар дагы жок эмес. Мен таң каламын. Сиз мисал элестетиңиз, аялыңыз экөөңүз TikTokка чыгып бийлеп атасыз. Оюңа түшүп атасыз, башка нерсе кылып атасыз. Анан ал видеоңуз 100.000 просмотр болду. Тактап айтканда 100.000 адам көрдү. Анын ичинде 10.000 комментарий кетти. Албетте баары абдан сонун деген бир эле смайлик жибербейт да, туурабы? Жазат, бактылуу үй бүлө экенсиңер, башка экенсиңер дегендер да жазат. Аялың андай экен, мындай экен деп жазгандар дагы жок эмес. Анан жакты лайк деген нерсени дагы жөнөткөндөр жок эмес. Ооба, 10.000 адамдын баары эле аялыңыз үчүн лайк баскан жок да, туурабы? Балким 5.000 эркек. Ал эркек эмнени карап отурат? Сиз эркек эч качан сиздин кыймыл аракетиңиз, кылган аркы берки нерсеңизди карабайт. Сиздин жаныңыздагы аялыңызга карап аткандыгына маани бердиңизби? Ойлоп көрүңүз. Бирөөдүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт дегендей, сиз кайдан билесиз? Сиз экранын берки тарабына туруп, элге бир аз маанай тартууладыңызбы, башка кылдыңызбы, туура. Ал өзүңүздүн ой кыялыңыз. А бирок экранын артында миллиондогон адамдар эмне деген көз караш, эмне деген суктануу менен карап аткандыгына маани бердиңизби? Анан ошонун айынан эртең бир нерсе чыгат. Эртең сиздин аялыңыз менен TikToктон көрдүм эле, башкадан көргөм сени деп эркектер кызыга баштайт. Мындай нерселер дагы толтура кездешет. Ошондуктан айтар элем, тартсаңыз тартыңыз, башка кылыңыз, бирок баардын балким бир чеги менен кылсаңыз жакшы болор беле. Көпчүлүк аялдар ойлошот, сен чыгып атпайсыңбы, неге мен чыксам болот? Туура, мен чыгып атам, сен да чык. Бирок но деген маселе бар. Анткени сен аял адамсың, эркектин колунан эмне гана келбейт. Эртең сенин бир сүрөтүңдү алып калып, монтаждап, сенин ушундай сүрөтүң менде бар. Эгер мен айткан нерсеге сен макул болбосоң, андай кылам, мындай кылам деп канчалаган карындаштарыбызды кордогондор дагы жок эмес. Ансыз дагы интернет бүгүнкү күнү ушунчалык өнүгүп өскөн учур, эртең мындай маселе боло турган болсо ким жооп бере алат? Ал кыз байкуш арга жок эч кимге айтпай, менин уят сүрөттөрүм алды бери чыгып кетпесин деп, ага макул болушу мүмкүн. Башка нерсе болушу мүмкүн. Бул нерсеге ой жүгүрткөнүбүз барбы жокпу? Билбейм. Чындыгына туура, ал өзү эмес, ал монтаж. А бирок экранын артында көрүп турган адамдар, ал монтажбы, башкабы эч бир маани бербейт. Тактап айтканда, диван баатырлары деп айтсак дагы жарашат. Диванда олтуруп алып, каалаган сөзүн каалагандай кылып жазып жөнөтүп коет. Анын артынан түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Алар башка нерсени айтып жазып коет, ал башкача кылып жазып коет. Эртең анын баары келип үй бүлөгө зыян тийиши мүмкүн. Келечекке зыяны тийиши мүмкүн. Балким бир пайда иретинде чыгарсаңыз маселе башка. А бирок жанагы мен элге таанылайын, звезда болоюн деген таризде чыгарып, хит боломун деп ит болгондор дагы жок эмес. Канчалаган адамдар жүрөт, Алла сактасын. Ошондуктан айтаар элем,
Erteң sizdin dagы ayalыңızga çoğuçun bir erkeklerden SMS gelmesin. Kat gelmesin, zvanok gelmesin. Ayalыңızga жоопкерчилигиңизди бекем колуңуз. Ayalыңызга көбүрөөк мамиледе көңүл буруңуз. Ayal bilesizби? Өзүнүн жолдошунан ушунчалык талап кылган нерсе жок болобу, демек башкалардан издейт. Үй бүлөдө бир тууган ага инилери турмушка чыккандан кийин көп маани бере албайт. Кээ бир эркектер түшүнгөндөр гана жардам берип, маани берип абалын сурап турбаса, көпчүлүк эркектер карындашы эжеси турмушка чыккандан кийин мамилесин үзүп кеткендер толтура. Деген маселе мамилесин үзгөндө кандай? Айда жылда бир деген сөз бар эмеспи? Дал ошол сыяктуу. Анан сиздин байкуш аялыңыз сизден күткөн нерсени сизден ала албаса, мээрим, сиз көңүл бөлбөсөңүз, байкуш аял башкадан издейт. Анан сиз жаман көрөсүз. Анан сиз урушасыз. Бирок ага күнөөгө сиз экендигиңизди ойлоңуз. Сиз аялыңызга канчалык маани берип, көңүл бөлүп карап турсаңыз, аялыңыз башка эркекке көз салбайт, башка эркектен үмүт кылбайт. Ойлоп көрсөңүз, мисалы, аял заты башка бир үй бүлөнүн жашоосуна карап суктанат, билесизби эмнеге? Менин дагы жолдошум ушундай мамиле кылса, менин да жолдошум мындай болсо, ушундай болсо деген таризде көз салып кыялданат. Биз болсо андай көңүл бурбайбыз. Жада калса андан дагы мыкты болуубуз колубуздан келет, бирок эмнегедир жалкоолонгондо козу өкүндүрөт. Ошондуктан келиңиздер. Эртең биздин аялыбызга бирөөдөн SMS келип калганча, биздин өзүбүздүн SMS'тер жамгырдай жаап турсун. Кеч үй бүлөдө кандай ынтымактуу, бактылуулук орноп турса, телефонда дагы дал ошондой бактылуулук жайнап турсун. Аллах Таала баарыңыздарга бактылуу үй бүлөнү насип этсин.